Demek ki gilem üstüne balvanlar menен tanıştırалы Азизбек Тынарбек ulu. Ал деп азыр ата-анасынын өзүнөн ашыра чабам деп жыйынтыгында асыналган. Демек анын аракети үчүн 2 опайлы, бирок көк балбан үстүнө алганда ушул жерден азыр калыстар өз ара акылдашып алча менен спортчулар менен тааныштырат. Азизбек Тынарбек ulu 5 сары спорт клубунун өкүлү, 1-чи разрядда спорт шебери, 19 жашта. Ал эми Баястан Самат ulu болсо Исхак Разаков атындагы университеттен чыккан 18 жаштагы балбан. Баястан Самат ulu атаандашынын үстүндө калып калган болчу, андыктан 1 упай ага берилет. Жана калыстар өз ара бардык аракеттерди текшерет. Башкы калыс Мирбек Карабаев, мына Калпакчан, ал калыстарга көрсөтмө берилди дагы. Бул жерде азыр упайларды жокко чыгарды. Демек балбандар күрөштү улантат. Азизбек Тынарбек ulu бали 2 упай бар. Буга чейин дагы да ушундай Азизбек Тынарбек ulu умтулган болчу. 1 упай. Демек ова таза түшпөй калган экен. 2 упайга жарабай калган. Андыктан 1 гана упай берилет дагы. Азизбек Тынарбек ulu кайрадан атаандашын жерге бас чыгып 1 упайга болот. 2-0 эсебинде алдыга чыгат. Баястан Самат ulu ал дагы чеберчилигин көрсөтүүсү зарыл. Эгерде андай кыла албай турган болуп калса, анда алда канча орго дагы турганын билебиз. Бали кайрадан Азизбек Тынарбек ulu 2 упай. Эсеп 4-0. Мына ушул жерден Баястан Самат ulu бир аз чамдап коюусу зарыл. Жана караңыздарчы, балбандарда белдин күчү дагы өтө бир чоң ролду ойнойт дегиче. Кемеси чебер болот. Жок, упай жок. Көккө 1 упай дейт Баястан Самат уулунун, менимче атаандашын алгач тизелеткенине 1 упай берилген. Жана эмне үчүн азыр Азизбек Тынарбек уулунан 1 упайды азайтты көрөбүз. Азизбек Тынарбек уулуна 1 упай кайрадан берилет. Жана байкайлы өз астында калкалды упай буга чейин берилген эмес болчу дал ушундай абалда. Азыр болсо Баястан Самат уулуна 1 упай берилди. Демек эсеп 4-2. Көрөлү. Кана баатырлар чамдайт. Жана Азизбек Тынарбек ulu 1 упайга болду. Бирок капталда калыс упай жок деп көрсөтүүдө. Жок дейт капталда калыс. Күтөлү. Чечим кандай болот? Жана упай жок. Упай жок. Бул жерде упай жок. Бали 2 балбан теңда күрөшүүдөн корккон жок. Эко тең кирип барууда. Жана дарыгердин жардамын алып алайын деген Азизбек Тынарбек ulu бар. Мурдун кокустатып алган чыгар. Ушул жерден албетте дарыгерден мына жеңил жардам алууга өзү барды. Биз болсо ал 70 кг салмак чембирдикте дагы алдыда 5 балбан күрөшөчү болсо дагы 10 балбан калды. Жалпы жонунан бүгүнкү күндүн эсебинен эмече болсо дал ушул мүнөттөргө чейин килем үстүнө 55-56 балбандар чыгып отурат 70 кг салмакта. Мындан кийин 4 чуптун кармашын көрөбүз жана балбандардын 1-ден 16
баскычка чыккандарын аныктап алардын кармаштарына дагы бирге назар салып көрөбүз. Канча дагы бул кармаштар өтө убактысынан эрте башталды. Ар бири өзгөчө кармаштарды өткөрүүгө умтулат. Чемпионда Азизбек Тынарбек уулу өз кайрадан астына калып калды. Аясан Самат уулу 1 упайга эби каптал калысы. Упайды азыр Азизбек Тынарбек уулуна ыйгарат 1 упайды. Демек 6-2. Тор канча дагы алды байкайбыз. Кайрадан Тынарбек уулу жана анын умтулуусу чыккан жок. Аясан Самат уулуна 1 упай ыйгарылат. Дагы балбандар күрөшүүдө, умтулушууда. Убакыт 1 мүнөт 8 секундасы гана эми өттү. Таза 3 мүнөттүк убакыт. Бул жерде сарпталат. Жыйынтыгында Баястан Самат уулу 1 упайга 2 упай ыйгарылат Баястан Самат уулуна 5-6. Мына упайлар менен эми Самат уулу бир аз чамданды дагы. Экөө тең упай жок. Балбандардын экөө тең умтулууда жана Муштарактын жаңыруусу менен байкайлы көтөрүп кетип умтулуулар. Жыйынтыгында Баястан Самат уулуна 2 упай, Азизбек Тынарбек уулуна эскертүү. 6-7. Баястан Самат уулуна чарчабаган, чалыкпаган балбан экен. Андыктан акырындык менен мына күчтүү соңуна чейин сандаган дагы Азизбек Тынарбек уулу кайрадан 2 упай. Баястан Самат уулуна ыйгарат. Канча дагы сабырдуулук бул ийгилик алып келерин Азизбек Тынарбек уулу эске алуусу зарыл. Анткени ким сабырдуу болсо жеңиш дал ошол балбанга ыйгарылат. Бали 2 упай Азизбек Тынарбек уулуна 8-9. Жана ар бири чоң күчтүү ортого салууда. Тоғыз 8, 1,5 гана мүнөт убакыт артта калды. Дагы тең жарымы бар. Андыктан бул балбандардын кимиси жеңишке жетери белгисиз экенин эске ала турган болсок, 2 упай Азизбек Тынарбек уулуна ыйгарылабы жок, 1 упай Баястан Самат уулуна. Эмне себептен 1 упай ушул жерден биринчи Азизбек Тынарбек уулунун тизеси жерге тийип калганын дагы эске алып жатат болушу керек. Байкайлы упайлары жок деген чечимдер бар. Жана барган сайын секундантын карап отуп Азизбек Тынарбек уулу же болбосо таптакыр башка жакка карап отабы. Байкайлы Азизбек Тынарбек уулу таза көтөрөт. Дан ары эми айлантып барып чабышы керек дегиче кайрадан Баястан Самат уулу каршылашын жерге басат. Жана Азизбек Тынарбек уулу туруш керек, күрөш керек деген чечимдерди чыгарууда. Бирок өтө көп күчтүү сарптап алды бул жерде Азизбек Тынарбек уулу. Андыктан упайлар дагы алдырып жатат. Упай жок дейт каптал калуусу. Байкайлы курч кармаш өтүүдө канча дагы ар бир 3-4 секундада балбандардын бириси упай алууда, же болбосо кандайдыр бир ыкмалар жасалууда. Бул болсо
Азизбек Тынарбек уулуна умтулсан көрөт. Азыр кайрадан Азизбек Тынарбек уулу. Атаандашын өзүнө тартууга болгон чоң далалап бар. 5 сары спорт клубунун өкүлү Баястан Самат уулу кайрадан каршылашын жерге басып чыгылды дагы. Азыр көк бурчтан чыккан балбан дагы 2 упайга болуп 14-8 эсебинде алдыга чыгат. Жана 6 упайлык айырмачылык бар. Жыйынтыгында Азизбек Тынарбек уулу өзүнүн шашмаллыгынын курмандыгы болду. Дагы Баястан Саматбек уулу кийинки баскычка чыгат. Жана Баястан Самат уулунун упайлардын жыйынтыгынын упайлардын саны менен жеңишке жетет. Биз балбанды кийинки баскычка чыгуусу менен куттуктайбыз. Дагы Гилем үстүнөн Илдияр Абдинасиров менен Калысбек Кайымовду күтөбүз.